Салам достор. Буюрса убакыт келип жетти сиздерден келген суроолорго жооп бергенге. Эң эле биринчи суроо эжеке дейт. Өспүрүм курактагы балдарга кандай мамиле жасаш керек? Азыркы учурдагы өспүрүмдөргө түшүнбөйсүң, жакшы да айтасың, урушасың, баары бир өзүнүн билгенин кылып, кайра коркутуп келишет. Ушунчалык капа болом өзүмө, неге туура тарбия бере албадым деп деген экенсиз. Эң эле биринчи мен сиздин көңүлүңүздү көтөргүм келет. Сиз эң туура тарбия берип атасыз. Капа болбоңуз. Мен ар бир апага 100% ишенем, колунан келишинче тарбия берет деп. Ал эми экинчиси өспүрүм курактагы балдарга кандай мамиле жасаш керек дептирсиз. Түшүнбөйсүң, анан жакшы да айтасың, анан урушасың деген экенсиз. Демек, сиз жакшы да айтасың деген нерсе менен эмне айткыңыз келди, мен анча аңдабай турам, бирок билесиздерби, бул учурда өспүрүм курактагы балдарга жакшы рецепт бар да. Бул түшүнүү, сүйүү жана укканга даяр болуу. Бирок ага чейин өспүрүм куракта балдардын организминде ушунчалык буркан гормоналдык өзгөрүүлөр, гормондор жанагы ысык көл толкуп жатканда, шамал болуп бир аябай толкуп жаткан учурду көз алдыбызга элестетсек, алардын организминде да ушундай нерселер болот. Алар бат эле ыйлайт, бат эле кайгырат, бат эле кубанат, бир туруп кички баладай иш аракеттерди кылып калат, бир туруп эле ушунчалык чоңоюп акыл эстүү адам болуп калат. Демек, бул кадимки боло турган көрүнүш, бул боло турган процесс. Бул нерседен чочулабаңыз, коркпоңуз, бул боло турган нерсе деп кабыл алыңыз. Дагы анан эч качан суранам ата-энелер. Менин өспүрүм курагымда о жоктонбой эле өттүм эле, анан эмне болуп калды азыркы балдар деп алардын сезимдерин мындай олуттуу түрдө кабыл албай, тескерисинче какшыктап, шылдыңдап же жемелөөнүн кереги жок. Анткени бул учурдун, бул кылымдын балдары башка, ал эми биздин учур башка. Азыр маалымат ушунчалык көп. Биздин учурда таптакыр мектептеги окуу системасы деги эле айтып берсек, чөйрө таптакыр башкача болчу. Ошондуктан деги эле салыштырууга болбойт биринчиден. Ал эми экинчиден анын маңдайына отуруп кыйналып атканда мен түшүнөм. Өспүрүм куракта жана жакшы да айтасың дебедиңизби? Ошол учурда кандай жакшы нерселерди айтып атасыз? Өзүңүздүн сөздөрүңүздү текшерип көрүңүз. Мен түшүнөм. Азыр сенде ушундай сезимдер болуп атканын. Мындан коркпо. Бул нерседен чогуу өткөнгө аракет кылабыз. Бул Кудайга шүгүр көпкө чейин болбойт сенде. Бир аз чыдасаң өтүп кетет. Эң негизгиси, сен кандай болсоң, мен сени ошол боюнча сүйөм. Жана сени менен, эгер мен менен сүйлөшкүң келсе, бир нерсе айткың келсе, менин кулактарым сен үчүн дайыма ачык. Каалаган убагыңда мага каалаган нерсеңди айт. Мен сени урушпайм, туура түшүнүп кабыл алганга аракет кылам деп сиз өзүңүздүн ачыктыгыңызды, түшүнүү менен кабыл алып жаткан бир маанайыңызды көргөзсөңүз, балаңыз бул учурдан өтө жеңил өтүп кетет. Ошондуктан дагы бир жолу баса белгилегим келет. Эч бир анын абалын шылдыңдабаңыз, басынтпаңыз. Анткени сиз башка, ал башка. Андан ары дагы бир жолу сүйүү, түшүнүү, кабыл алуу. Рецепт бул жакшы өспүрүмдөр үчүн. Өспүрүм бала менен сүйлөшүп атканда эң негизгиси бул нерсени түшүндүргүлө да. Бул кадимки боло турган көрүнүш. Бирок ишенип кой, сени менен баары жайында. Баары жакшы болот. Бул убактылуу көрүнүш дегенди түшүндүрүңүз. Анткени өспүрүм бул учурда мен туура эмес болуп атамбы, меники баары жайында эмес, мен эле ушинтип атат окшойм деген ой болбош үчүн бул нерсеге маани берип, кайра баса белгилеп айтыңыздар. Анан дагы бир нерсеге токтолгум келет. Өзгөчө эгер балдарыңыздарды кичирээк кезинде өзүңүздөр тарбиялабай, чоң ата чоң эне, же болбосо тай ата тай эне же тайке тай эже, билбейм, жашоонун ар кандай кырдаалдарына жараша башка бирөөлөргө тарбия берип койсоңор, албетте өтө кыйын болот таасир бериш. Ошондуктан мен айтат элем өзгөчө жаш ата-энелерге. Бала силерге берилген. Алар үчүн силер жоопкерчиликтүүсүңөр. Ал эми чоң ата, чоң эне, тай аталары сагынганда алып барып бергиле, көрүштүргүлө, алар да кубаныч алсын неберелеринен. Бирок аларга үйүп, аларга тарбиялагыла деп берип койгондон алыс болгула. Сураныч. Анткени бала чайналып калат. Бала же тияктык эмес, же бияктык эмес. Анан балдарды биз улуу муунга бактырып коюу менен бир коркунуч эрте жетимдикке түртүп жатабыз да. Мисалы, биз каалайбызбы, каалабайбызбы, ажал өзүнүкүн кылат, ата-энебизди алып кетет. Ошондо балдарыбыз кичинекейинен жетим калат. Алардын жан дүйнөсү талкаланат. Ошондуктан келиңиздер, балдарыбызды өзүбүз багалы, өзүбүз тарбиялайлы, өзүбүз жоопкерчиликти алалычы деп суранат элем. Андан аркы суроону окусак, эже чачырандуу ойлордон кантип арылам деген экенсиз. Билесизби?
Чачыранды ойлор бул сиздин кадимки адам экениңизден кабар берет. Кудайга шүгүр деңиз. Менде чачыранды ойлор бар, демек мен тирүү жанмын. Демек менин мээмде процесстер жүрүп атат. Демек менин ой жүгүртүүм менталдык жактан мен дени сак адаммын деген нерседен кабар берет. Анткени ар бир адамда ойлор чачыранды да болот, кээде жыйнактуу да болот. Бул нерсени контролдоо же болбосо анализдөө, билесиздер, бизди эмне чарчатат? Биз кээде ушунчалык ошол ойлорубузга бир орустар айтат го, зацикливаться калабыз, же болбосо бир байланып, ошондон башка нерсени көрбөй калгандай болуп калышыбыз мүмкүн да. Эмнеге менин ойлорум чачыранды болуп атат? Бир техниканы сунуш кылышат адистер. Сиз тынч бир бөлмөнү тандаңыз, же билбейм, жаратылышка чыгыңыз. Кыскасы, сизге эч нерсе тоскоол болбош керек. Телефондорду өчүрүңүз, саатыңызды колуңуздан чечиңиз. Башкача айтканда, сиз жана сиз эле болушуңуз керек ал жерде. Же болбосо сиз жана ойлоруңуз. Отурасыз дагы бүт өзүңүздү топтоп, чогултуп туруп, башкача айтканда, өзүңүздүн ойлоруңузду сырттан карайсыз. Менде кандай ойлор болуп атат? Эмнелерди ойлонуп атам? Чачыранды ойлордун болушуна жол бериңиз, аны менен күрөшпөңүз. Аны баягы кылыч алып алып мушташка чыкпаңыз да. Тек гана сизде ошол ойлор болуп кетишине жол бериңиз. Кетишине, анткени бизде бир ойлор таптакыр ошол чачыранды ойлор катып сиңип калбайт. Алар келип кетчү ойлор. Тек гана сырттан көңүл буруңуз, анан ошол ойлоруңуз, чачыранды ойлоруңуздун кай бири өзүнөн өзү эле ылдыйлайт, жок болот. Кай бири калып атса, демек ал ойлорду сизге жөн эле келген жок. Андан ары ойлонуп, андан ары балким билбейм, бул ойлор эмнеге келип атканын ой жүгүртүп көрөсүз. Андан кийинки суроо мындай маанайда экен да, баарын сөзмө сөз окуй эле коеюн. Мен жакшы бир иш баштайын десем, кайнатам, күйөөм каршы чыгып атат. Анан мен дагы жаман ой келип атат мага деп, кыскасы ушундай маанайда экен. Билесизби, сиздин жакшы иш баштагыңыз келгени эң сонун. Анткени жакшы иш баштаган адам, демек өнүккүсү келген, өскүсү келген адам. Демек жашоосуна өзгөрүү алып келгиси келген адам. Кыскасы, бул токтоп калбаган адам да. Тек гана сиздин айланаңызда ар кандай типтеги адамдар бар экенин эске алыңыз. Мисалы, туруктуу тип, постоянный тип деп коет да, же болбосо планирующий, дайыма пландаштырып жашаган адамдар үчүн жаңы нерсе, жашоого бир жаңы нерсени киргизүү же өзгөрүүлөр дайыма аларды бир коркутат десек болобу, же болбосо чочулатат да. Анткени алардын жашоосу баягы көнүп калган эле маанайда, көнүп калган боюнча акырын жүрө беришин каалайт. Ошондуктан ал адамдарды өтө чочутуп, ал адамдарга да бир үрөйүн учурбастан, сиз бул жерде чырчыгып кетпеш үчүн мындай бир тактиканы колдонсоңуз болот. Сиздин идеяңызды күнүнө бир маал акырын эле кайнатаңызга, күйөөңүзгө акырын мындай дан, кичинекей дан болот го, же урук сымал акырын башына сээп коюңуз. Мындайча айтканда айтып коюңуз. Бүттү, ошол жерден токтотуңуз, андан ары өрчүтпөңүз. Эртеси дагы кичине, эртеси дагы кичине. Башкача айтканда, сиз баштай турган иш эмне үчүн маанилүү экенин, эмне үчүн жакшы экенин, жана аларга кандай пайда алып келерин аларга жеткиликтүү кылып түшүндүрүп берсеңиз, алар ошентип эле айтпайт белең башында. Кээ бир адамдар ийне жибине, өзгөчө деталдуу адамдар болот. Ийне жибине чейин угуп, анализдеп, баарын ойлонуштургандан кийин анан эми түшүндүм, кыла бер деп батасын бериши мүмкүн да. Ошондуктан сиз дагы баягы, балким сиз спонтандуу адамсыз, балким сиз бир укмуштуу окуяга чаңкаган адамдын тибине кирген инсан болушуңуз мүмкүн. Ошондуктан кичине өзүңүздү токтотуп, бир аз чыдамдуулукту кармана туруп эле, акырындык менен, мындайча айтканда, безболезненно деп коет го, мындай аларга оор алып келбей, аларды шок кылбай, аларды бир паникага түшүрбөй, үрөйүн учурбай, акырындык менен өз максатыңызды кылсаңыз болот. Анан алар өздөрү да байкабай калат, кантип сизге макул болуп, керек болсо аягында кантип сизди колдоп, сизге жардам берип атканын байкабай калат. Бул жашоодо текшерилген практика. Андан ары
Ушу суроо берген биздин көрөрмандарга кайрылат элем. Негизи эле мен ушундай 5-6 сөз менен, 5-6 сүйлөө менен жазылган суроолорду билесиздерби, кээде менин өзүмдүн кабыл алуума жараша түшүнүп алып, силерге таптакыр башкача жооп берип коюшум мүмкүн да. Ошондуктан сиздер кааласаңыздар онлайн консультация кызматын колдонсоңуздар болот. Бул нерсе оңой эле, WhatsApp аркылуу бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр техника ушунчалык өнүгүп өскөн. Ар кандай жолдор менен кезигишебиз дагы 1,5 саат бетме бет ийне жибине чейин төкпөй чачпай сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк бар. Кененирээк билгиңиздер келсе, бул жака жазып сурап алсаңыздар болот.